Bismillahirrahmanirrahim. Баткен облысының Қадамжай районына қарашты Ақтұрпақ айыл аймағының Қызғырған айылындағы дәрілік қасиеті бар үңкірдің оғызыдан түсіп кетіп атабыз. Мына кіргеніңде уже жұт башталады. Ушул жұт бронхит, астма, зоб, каймарит баллар, давлениясы баллар, сахар болгондор, жана башка пут ооруган, бел ооруганда тузу болсо ала турган шипагер жер. Мына жакын аттар учуп кетип атат. Бүт только жакын аттар жашайт. Бир чага турган залал кыландай нерселер жок. Мына ушул оозу уже киргенинге эле жыт уже башталат. Мен жерде адамдар эс алып отурушат. Жыт мына жерге уже башталды, чыгып атат. Мына ушунан 100 метр паска түшүп барып, ичиде адамдар отурушуп, 1 саат, 1,5 саат, 2 саат отурушуп, Аллахтан шипасын алышып чыгышаттар. Кирген адам жеңил болуп, бир жакшы болуп, өзүнүн ден соолугу жакшы болуп чыгышаттар. Бул баргандан кийин үңкүр 100 метр паска түшкөндөн кийин экиге бөлүнөт. Сол кол жагдагыда bir 50 метр баргандан кийин жалтыраган таштарды чекирип барасың. Жалтыраган таштардын ичиде табигый жаш баланын сол путунун изи бар. Анан баягы табигый мындай үстүдө Аллах деген ташта араб тамгадагы Аллах деген жазуулар пайда болгон. Табигый bir 1 метр паска түшкөндөн кийин ошол жерде адамдар баягы Аллахтан шипа сурайт, Куран окушуп, фарзан сурайт, фарзан көрбөгөндөр, ошентип чыгышып отуруп, ичидеги жытты жыттап чыгып, эшикке чыгып отурушуп, машиналарда отурат, чайларын ичет, кайтып кирет. Канча кирсе ошончо жакшы болот. Анан мындан чыккандан кийин барып обедти кылып алып, обедтен кийин кумга түшөттөр. Пут ооруган, бел ооругандар, суу өткөндөр кумга түшүп, шипаларын алышып, кечкурун кеткен кетет, жаткан жатат. Мына ушундай Алла берген табигый жер. Келип зыярат кылып кетсеңиздер болот.